Саламатсыңарбы 9 класстын окуучулары? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Балдар, маанайыңар кандай? Маанайыңар сонун болсо, бүгүнкү сабагыбызды баштап алсак, алтын эрежелерди эске салсак. Үйдө гигиена эрежелерин сактайбыз. Колду тез-тез жууйбуз. Көнүгүүлөрдү иштейбиз. Мугалимдин берген тапшырмаларын так аткарабыз. Кайтарын байланышка чыгабыз. Балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз сырдык сөздөр. Бүгүнкү сабактан силер сырдык сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Алардын кепте туура колдонууну билесиңер. Сүйлөмдөн сырдык сөздөрдү таап, сүйлөө кебиңерде так, жеткиликтүү колдоносуңар. Кыргыз тилинде таза сүйлөөгө машыгасыңар. Сөз чеберчилигиңерди өнүктүрөсүңөр. Балдар, биз өткөнкү сабакта киринди сөздөрдү өткөнбүз. Келгиле анда аныктамаларды эске салып алсак. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр 3кө бөлүнөт. Каратма сөздөр, киринди сөздөр жана сырдык сөздөр. Киринди сөздөр деп балдар, сүйлөмдө айтылып жаткан ойго карата айтуучунун ар кандай мамилесин билдирүүчү сөздөр же сөз тизмектери киринди сөз деп аталат. Киринди сөз кептин бардык жанрларында, көркөм адабиятта, илимий жана публистикалык адабияттарда, котормолордо кеңири колдонулуп, ар түрдүү маанилерди билдирет. Келгиле, киринди сөздөргө мисал келтиребиз. Кантейин жокчулук сөөктөн өттү. Бул сүйлөмдө кантейин деген сөзүбүз киринди сөз. Бактыга жараша күн ойдогудай ачылып кетпедиби деген сүйлөмдө бактыга жараша деген сөзүбүз киринди сөз. Балким ал бизге жамандык санабас деген сүйлөмдө балким сөзү киринди сөз болуп эсептелет. Демек балдар, биз киринди сөздөргө түшүнүп алдык. Эми балдар, бүгүнкү жаңы теманы өтсөк. Сырдык сөздөр. Сырдык сөздөр деп айтуучунун сүйлөмдөгү ойго карата ички сезимин, ички мамилесин кабарлоочу сөздөр сырдык сөздөр деп атайбыз. Сырдык сөздөр сүйүнгөндү, өкүнүчтү, ыраазычылыкты, жек көрүүнү, чочугандыкты жана башка кабарлоочу сигналдык сөздөр болуп саналат. Сырдык сөздөрдө каратма сөздөр, киринди сөздөр сыяктуу тыныш белгилери коюлуп жазылат. Сырдык сөз сүйлөмдүн башталышынан орун алса, өзүнөн кийин өтүр белгиси коюлат. Мисалы, бах, тоонун эртең мененки салкын жели көңүлдү кандай сергитет. Бах деген сөзүбүз сырдык сөз. Ал сүйлөмдүн башталышында келип, өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлуп жазылды. Экинчи, эгерде сырдык сөздөр сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагына тең үтүр белгиси коюлат. Мисалы, эмне болгонсуң? Апей, жакшысыңбы? Деген сүйлөмдү ала турган болсок, апей деген сөзүбүз сырдык сөз. Сүйлөмдүн ортосунда келгендиктен эки жагына тең үтүр белгиси коюлуп жазылды. Үчүнчү, эгерде сырдык сөздөр сүйлөмдүн акырында келсе, андан мурда үтүр белгиси коюлат. Мисалы, караңгыда байкап бассаң болмок. Ай деген сүйлөмдү ала турган болсок, сырдык сөзүбүз сүйлөмдүн акырында келип, андан мурда үтүр белгиси коюлуп жазылды. Эми балдар, сырдык сөздөр 3кө бөлүнөт. Биринчи, ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр жана турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөздөр. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөндө, таң калганда, чочуганда, кайгырганда жана башка учурларда колдонулат. Мисалы балдар, бали, пай-пай, эх, ий, чиркин-ай,
аттиңай деген сөздөрүбүздү ички сезимди билдирип турат. Эми балдар, айбанатка карата айтылуучу сырдык сөздөргө көңүл бургула. Мындай сырдык сөздөр айбанаттарды жана канаттууларды айдоодо жана чакырганда колдонулат. Мисалы, чү-чү, түү-түү-түү, өш-өш, кыруу-кыруу, кош деген сөздөрдү атасак болот. Үчүнчү, турмуш тиричиликке байланыштуу айтылуучу сырдык сөздөрдү айтсак, мындай сөздөргө учурашуу, коштошуу каалоолоруна байланыштуу сөздөр кирет. Мисалы, кош, ырахмат, бар болуңуз, арбаңыз, эсенсизби деген сөздөрдү атасак болот. Эми балдар, алган билимдерибизди бышыктап алуу үчүн суроолорго жооп бергиле. Эгер сырдык сөз сүйлөмдүн аягында келсе, кандай тыныш белги коебуз балдар? Туура, сырдык сөз сүйлөмдүн аягында келсе, өзүнөн мурун үтүр коюлат. Мисалы, эмгекти сүйгөн кишилер экен го, пай-пай деген сүйлөмдү жана келдиңерби айланайындарым деген сүйлөмдөрдө сырдык сөз сүйлөмдүн аягында келип, өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлуп жазылды. Эми балдар, экинчи, эгер сырдык сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, кандай тыныш белги коюлуп жазылат балдар? Туура балдар, сырдык сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагына үтүр белгиси коюлуп жазылат. Мисалы, алар кап бүгүн да келбей калышты. Иштегениңерге баракелде, жигиттер деген сүйлөмдөрдү ала турган болсок, бул сүйлөмдөрдө кап, баракелде деген сөздөрүбүз сүйлөмдүн ортосунда сырдык сөз болуп келди жана үтүр белгиси эки жагына тең коюлуп жазылды. Балдар, сырдык сөздөргө мисал келтиргилечи. Бах, бали, кап, баракелде, ой, эсенсизби, караңгүн, саламатсызбы, арбаңыз, бар болуңуз, капырай, чойт-чойт, ботом, кайыр, кош, чиркин, апей, өш. Туура балдар, берилген сүрөттөргө сүйлөм түзгүлөчү гана балдар. Биринчи сүйлөм. Ушул сүрөткө карап, сүйлөм түзгүлө сырдык сөздөрдү пайдаланып. Бах, жайлоонун көркүн карачы, ажайып кооз деп түзсөк болот, балдар. Анда бардыгыңар жазып алгыла. Эми экинчи сүрөткө көңүл бургула. Бул сүйлөмгө кандай сырдык сөз менен сүйлөм түзсөк болот балдар? Туура балдар, кап, бүгүн да Асан стол үстүндө уктап калыптыр десек болот. Эми үчүнчү сүрөткө көңүл бургула. Бул сүйлөмгө апей, эже, карасаң кеменин чоңдугун деп сүйлөм түзсөк болот. Балдар, жазып алгыла. Кийинки сүрөткө көңүл бургула. Баракелде, азаматсың болот. Сага бүгүн 5 койдум деген сүйлөмдү түзсөк болот балдар. Эми ушул сүйлөмдөрдү бардыгыңар дептериңерге жазып алсаңар, сүйлөмдөгү көп чекиттин ордуна сырдык сөздөрдү койгула. Келгиле анда балдар. Бул сүйлөмдөрдү жазып бардыгыңар көп чекиттин ордуна сырдык сөздөрдү койгула. Келгиле анда. Койсок, келбей калганын карачы. Кап деген сөздү койсок болот, биринчи сүйлөмгө. Экинчи сүйлөмгө бали деген сөзүбүздү койсок болот. Ошондо бали, эмгегиңе ыраазымын деген сүйлөм пайда болот. Үчүнчүгө баракелде деген сөзүбүздү койсок болот. Ошондо баракелде, Асан, сага ийгилик деген сүйлөм пайда болот. Төртүнчү сүйлөм, бүгүн балдар келбейт окшойт, караңгүн, эми эмне кылабыз деген суроолуу сүйлөмүбүз турат. Караңгүн деген сырдык сөзүбүздү коебуз.
Кийинки сүйлөм. Ой, тобо, ушул кылганың туурабы? Деген сүйлөм пайда болду балдар. Ой, тобо деген сырдык сөзүбүздү койдук. Эң акыркы сүйлөм жайлоонун таза абасын карачы. Бах, кандай керемет. Акыркы сүйлөмдө бах деген сөзүбүз сырдык сөз. Ушуну коюп бардыгыбыз жазып алабыз. Балдар, бүгүнкү сабактан мен эмнени алдым деген суроону жана сабакта эмнеси менен кыйынчылык болду, сабак эмнеси менен силерге жаккандыгын мага кайтарым байланышта айтып бергиле. Жана үйгө тапшырма балдар. Сырдык сөздөрдү катыштырып, ушул сүрөттөрдү карап, текст түзгүлө. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жаккан болсо, мына ушинтип бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла балдар. Жана да кайтарым байланышка чыккыла. Мен силерди күтөм.